Sadaka fitrдин урматтуу мусулман бир тууганын бул важип болуусу ошол күнү сиз жыргаган кезде, айытта майрамдаган кезде, эттин даамын унутуп койгон жетим жесирлер муктаж үйлөрдө кубаныч болсун, ошолорго бир кубаныч тартуулагыла дейт. Факырдын колунда жок муктаждын үйүнө алып барып бергин дейт. Мен кайра кайталайм, жылда айтам, мечитке алып келбей эле кой. Мечит сенин садака фитриңе муктаж эмес. Мечит сенин ортоңда ортомчу болуп башкаларга жеткизүүчү гана. Эгер өзүң билсең, кошунаң барбы, айылдашың барбы, курсташың барбы, тууганың барбы, муктаж болсо ошолорго бергиле, бул жерге алып келбегиле. Тилекке каршы кээ бирлер берген 30 сом. Калькуляторду кармап алган. Кыргызстанда 6 миллион калк бар. Анын 5 миллион мусулман болсо 30 сомдон мынча миллион болуптур. Муфтият жеп койду деді. Муфтият жебейт. Муфтиятка бербей эле кой. Анын катарында менин мечитиме жылда айтам, алып келбей эле койгула. Өзүң билген жерге алып бар. Өзүңдүн милдетиңди өзүң аткар. Сенин милдетиңди менин мойнума жүктөп койбо. Бул ороза айт намазга чейин берилиш керек. Анан молдолор өзүгө чакырып атат деп. Садака фитр биз үчүн арам болбойт ал. Садака фитрди мечитке да иштетилбейт ал. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, садака фитриңерди унутпагыла. Өзүңөр билген онкологияга барасыңбы, карлар үйүнө барасыңбы, жетимдер үйүнө барасыңбы, жесирлер барбы, башкалар барбы, аларга алып барып бере бересиз. Аллах Таала садака фитриңерди, орозоңорду кабыл кылсын. Садака фитр орозодо кеткен кемчиликтерди жое турган нерсе. Муну унутуп калбагыла. Ар бир адам өзүнүн үйүндө ар бир эмеге берилет. Кимде ким ошол айытка чейин жашап турса, айыт намазда өлүп калса, алга да берилет. Айыт намазга чейин төрөлгөн баланын атынан да берилет. Садака фитр эң арзаны. Бирок 400 сом берсең ичим жок дебей, бере бер. Эми элестеткин да. Бир факырдын, муктаждын, кембагалдын курсагын тойгузат. Кимиң 30 сомго тоесун, айтчы. Бир кембагалдын курсагын тойгоз деген сөз. 30 сомго курсагыңар тоебу? Кафеде 30 сомго бир чыны чай, көк чай да бербейт. Анан 30 сом жазып койсо, бул ел 30 сом болуп кетиптир а. Былтыры 23 эле дейт. 23ге курсагың тоюп жүрдү. 30 сом ал, 4 кап колуң толгон будай ал. Кайт десем будай жедим. Будай жейсиңби? Дагы айтпагыла, ажекелер муфтият көтөрүп атат. Муфтиятка керек эмес бул. Эгер өзүңөр аткарсаңар өтө жакшы болот. Муфтият бүгүн ошону жийип туруп, ошо бейбечараларга, ооруларга, башкаларга таркатып берип атат. Дагы артынан рахмат деген ордуна кээде мындай сүйлөшөсүң да, 15 адам менен сүйлөшсөң, 15тин 5өө эле садака фитр берген. Калганы анан кийин сүйлөшкө койсо да, мынча миллион түшүптүр, мынча миллионду паланчылар жеп коюптур дейт. Жедирбей эле өзүң алып барып бере бер. Өзүң билген жерге алып баргын. Анан мында калькуляторың менен эсептебе, биринчи өзүңдөн сурайт, сен бердиңби? Ошо жазгандар өзү эч нерсе берген эмес. Кебилер урматтуу мусулмандар ушундай эме да, кичине тыйын колго түшүп калса, ох, эми жайыңды таптым дейт. Менин жаным чыкпайынча сен чыкпайсың дейт. Шундай сараң, шундай бакыл, керек болсо Аллах Тааланын абасында мурдунун бир тешиги менен агысы келет. Анан бирөөдүн чөнтөгүнү эсептей берет. Дагы кайра кайталам, мечитке алып келбей эле койгула. Уктуңуздар а? Башка жерге алып баргыла, өзүңөр билген кошунаң бар, башка бар, жетим жесир бар, ошолорго алып бара бергиле. Аллах Таала орозоңорду, садака фитр баарын кабыл кылсын. Садака фитр кайра кайталам, эсиңиздерде калсын. Намазга чейин берилет. Айт намазга чейин. Бирок 30 сом эмес, өзүң билгендей эле, майыздын аркада бир 400 сом кылып эле. Үйүңдө 5 адам болсо, 400 сомдон канча болот? 2000 бир үй көрсең, бешаралар бир үйүндө майрам болот. А сен 30 сомго не кылат ал? Будай алып жейби. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ибадатик bi rahmatika ya arhamar rahimin.